Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hurmatlı mümin Müslüman bir tuğanlar. Bugünkü Cuma gününüzler kut bolsun. Allah Taala Cuma günde жақсы dualarda Allah Taala kabul kıla turgan gün Kuda kalasa. Bugün şol dualar kabul bolan günde turabız. Cuma günde dagı bir bizde sүйүнүч Карагулжа районубузга Россия Федерациясынын Якутия шаарынан биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз, жердештерибиз Алла разы болсун. Өздөрү алыс жакта болсо да бизди эстеп, биздин Карагулжада мүмкүнчүлүгү чектелген бир аз турмушу начарларга кийим кече берип жибериптир. Ошол биздин бир туугандардан Алла разы болсун. Алла Таала ден соолуктарын чың кылсын, өмүрлөрүн узун кылсын, келечеги кең болсун. Алыста жүрөт. Алла сапарларын Алла Таала жолдош болсун. Allah subhanahu wa ta'ala işlerine iyilik versin, deni soğuklar çın kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem süyüktü Peygamberimiz aytkan, kimde kim sadaka vergen bolsa Allah Taala jaman nerseden kaytarat degen. Mınaki oşol Yakutiya şaarında mekendeşlerimizge, emgekten jatkan mekendeşlerimize Allah Taala jaman nerseden kaytarsın, jakşılıkka jakın kılsın. Allah'dan emne tilek maksat menen jönötкен bolsa Allah Taala tilek maksatlarından da köp nerselerdi kabul kılsın. Allah Taala ömürlerini ömür koşsun. Baktulukka baktuluk koşsun, dünyasına dünya koşsun. Daha işleri iyilik bolup, budan nары da ушундай жакшылык işlerdi köp jumsap, köp jönötüp, jакшылык işlerdi kılıp dursa Allah Taala ошол Yakutiya şаарында жашап жаткан, эмгектенип жаткан бир тууганыбыз Алла разы болсун, Allah Taala кабыл кылсын. Момун мусулман бир туугандар дагы бир рет мен өзүмдүн атыман райондук биздин баардык ушул алып аткан bir tuğandarın atına çoğun razıçılık bildirem. Allah razı olsun. Barın işleri iyilik. Bugünkü Cuma günü Kuda kalasa dualar kabul bol oturan gün. Dualar kabul bol oturan günde biz çoğun sүйүнүч, bir tuğandarımızı sүйүндүрүp, bugünkü ошол Merim bir tuğanımızga, Merim ejebizden Allah razı olsun. Ошол kiyim geçe berip жибериптир. Ошол мүмкүнчүлүк чектелген жана бир аз турмуш начарлар. Ушул жерде ошол Merim ejebиздин жиберген көйнөктөрүн, Merim ejebиздин жиберген kiyimlerini alıp razı olup ketip atışat. Oşo ejebizden Allah razı olsun. Allah Taala çinden soluk versin. Uzun ömür versin. Allah Taala kelечеги keng bolsun. Ağır dayım ошондой жакшылык işlerdi, жакшылык жумуштарды кылып Allah Taala nasip kılsın. Allah Taala çinden uzun ömür, жакшылыктарды kaalayбыз. Amin. Assalamu alaikum. Момун мусулман бир туугандар. Ушу биз мына кайрымдуулук ишин да бир жолу кылып отурабыз. Ушу Россия мамлекетинин Якутиясынан келген мына кайрымдуулукту дагы мына 3-чү ирет таркатып отурабыз. Мына элдер алып атышат. Ушул жакта Якутия шаарында иштеп жүргөн бир тууган мекендеш бир туугандарга ден соолук каалайбыз, иштерине ийгилик, каерде болсо да аман болсун, ушул кылган жөнөткөн кийимдерин суга тийсин, ден соолуктарын беришсин. Ушундай кайрымдуулук иштерди кылып жүрө бериңиздер. Ушул жерде кызмат кылып жүргөн Карагулжа ТВ каналына да рахмат. Ушу ар дайым ушинтип келип, жакшылык иштерге күбө болуп жүрүшөт. Мына Борбордук мечитте азыр таркатып отурабыз. Эми азыр мына Кудай кааласа жумадан кийин да Мурзакедеги жетим балдар үйүнө да барып таркатабыз азыр Кудай кааласа жумадан кийин. Ошо баарыңыздарга Алла разы болсун. İşlerinizlerге ийгилик, үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин. Бүгін да біздің мектеп-интернатымызда жақсы нәрсе болды. Мирлан деген жігітіміз Карагулжадан өткенде мен жоғынан бақытлы жігіттер бар біле, ана сіздерге киім кечек тарқатқан болшы. Азырдағы Россияда жүрген атолдардан келіп түскен киімдерден барлығын сіздерге жайып отырабыз. Құда қаласа тарқатабыз.
кийимге кийим жетпей аткан болсо тартынып айтасыңар балдар. Эми мен айтайын дегеним алдын ала ошол жактан ушул жерде ушундай балдар бар экен деп кийим кечектерди чогултуп жөнөтүп алардын баарын ишке ашырган Мирлан агайыбызга чоң ыраазычылык билдирип барды. Бизде азыр 182 бала тарбияланып жатышат. Кудайга шүгүр баардыгы жакшы. Бул дагы болсо бизге жашообузга кошумча болот балдар. Ошон үчүн алдын ала ошол жактан жөнөткөн, көмөк көрсөтүп, убактысын кетирип, транспорттун жүктөп алып келген Мирлан агайыбызга чоң ыраазычылык билдирип, мен коюп балдар колчак. Мирлан агайыбызга берсек, тыңдап угуп турабыз, Саламатсыздарбы, эзикелер, окуучулар. Ушу сиздерди окуучуларды эстеп, ушу Россиядан мекендешип туугандарыбыз ушу кийингече чогултуп жөнөткөн экен. Ошонун аманатты тапшырып коюуга келдик биз. Будан 2 ай баштабы, 1 ай ноябрдын 18-inde келип дагы тапшырып кеткенбиз. Бул экинчи рет болуп атат. Ушуну балдарга тапшырдык, ушуларга жетишке бул кат берип койсоңуздар. Эртең таркатам, бүрсүн таркатам деген сөз жок. Азыр болушунча кимге эмне туура келсе таркатып алабыз. Мен алдын ала 182 баланын атынан, Чөбүштө аткан кызматкерлер атынан, алыс жакта жүрүшсө дагы биздин балдар бар экен эстеп, ошоктон жөнөтүп, аны айтып Мирлан агайыбыз келип бизге тапшырып атат. Ушуларга эми бизге жардам берип атат да, мусулманчылыкта жардам деп түшүнөбүз, туурабы? Анда биз мусулманча алакан жайып ушу ким көмөк көрсөткөн болсо, ошолордун бардыгына ыраазычылык билдирип,